Талас шаарынын мэриясынын жана шаардык кеңешинин кызматкерлери коррупцияга шектелип кармалды. 2023 жылдын 10 январында УКМКнын Талас облусу боюнча башкармалыгы тарабынан кылмыш жаза кодексинин 337 беренесинин 3-бөлүгүндө каралган кылмыштын негизинде козголгон кылмыш ишинин алкагында Талас шаарынын мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгында муниципалдык менчикке турган жер тилкелерин ижарага берүүдө коррупциялык схема аныкталды. Жаңылык, урматтуу Москва шаарында эмгектенип жүргөн мекендештер, ар күнү арзан баада салууну жумшак, телевизор, Wi-Fi интернет менен жабдылган автоунаалар Москвадан Казакстан чек арасына каттоодо. Көп жылдан бери айдоочулук кызматты көрсөтүп, элдин батасын алып, жумшак мамиле менен кызмат кылган кыргыз жигиттери жолдо ар кандай жагдайларга жардам берүүгө, узун жолду кыскартып, көңүлдүү жана өз убагында алып барып келүүгө толук шарт түзүп берет. Ар дайым жолуңуздар шыдыр болсун. Ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө Талас шаарынын биринчи вице-мэри БММ, Талас шаардык кеңешинин спикери ЖАД, вице-спикер КАсы жана муниципалдык менчик башкармалыгынын жетекчиси ДМсы алдын ала сүйлөшүүлөргө барып, акчалай сыйлыктар үчүн муниципалдык жер тилкелерин айрым жеке ишкердик жүргүзгөн субъекттерге жер тилкелери үчүн ижара акысын тарифтештирүүнү мыйзамсыз жана өз алдынча аныктоо жолу менен, башкача айтканда, ижара акысынын баасын төмөндөтүп, ишкерлерден белгилүү бир сыйак алып, муну менен жергиликтүү бюджетке өзгөчө ири өлчөмдө зыян келтиришип жана түшкөн каражаттардын бир бөлүгүн ыйгарып алышкан. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу ички аудит кызматынын корутундусуна ылайык, жогорудагы коррупциялык схеманын натыйжасында 2020-22 жылдар аралыгында муниципалдык жер тилкелеринин пайдалангандыгы үчүн ижара акысын төлөбөй коюу түрүндө мамлекеттик бюджетке келтирилген зыян 30 миллион сомдон ашык сумманы түзгөн. Кылмыш ишинин материалдарына ылайык, Талас шаарынын биринчи вице-мэри БММ, Талас шаардык кеңешинин спикери ЖАД, вице-спикер КАсы жана муниципалдык менчик башкармалыгынын жетекчиси ДМсы кармалды. Учурда ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүп, кармалгандарга карата баш коргоо чарасын тандоо каралууда.